أعيادنا عيد ما غيره بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Өзүн мусулман санап, ла илаха иллаллах деп, бирок ушул жаңы жылды майрамдап, жаңы жыл тосуп жүргөн коштурнак ичидеги мусулмандарга кайрылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде "Мен ташаббаха би кавмин фахуа минхум". Ким өзүнү бир коомго окшотсо, ал ошолордон деди. Бул өтө оор хадис. Эгер сиз бир коомго өзүңүздү окшотуп, ошолорду жашап, ошолордой өлгөн болсоңуз, тооба кылсаңыз, кыямат күнү ошолор менен бирге тирилип калышыңыз мүмкүн дегени. Жаңы жылды майрамдоо мусулман киши үчүн бул арам. Анткени бул биринчиден биздин майрам эмес, экинчиден христиандардын диний майрамы. Булар Иса алейхиссаламдын туулган күнүнө өткөрүшөт, ушу Рождество дешип. Алар Иса алейхиссаламды Аллахтын уулу дешет, субханалла. Аллахтын баласы деп айтышат. Ким Аллахтын баласы бар десе, ал капыр болот. Аллах жалгыз. Эми ушул нерселерди билгенден кийин дагы эле жаңы жылды тосуп, жаңы жылды майрамдап жүргөн адамдар ошол христиандар сыяктуу эле Аллахтын баласы бар дегендей болуп калат, субханалла. Бул Аллахты сөйгүүгө барабар, субханалла. Кул хуаллаху ахад. Айтканың Аллах жалгыз. Аллах жалгыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мединага хижрат кылып келгенде, ошол Мединадагы адамдардын эки майрамды майрамдап жатканын көрөт. Ошону Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сурайт. Бул кандай күндөр деп. Ушул сураганы далил болот. Майрам бул сенин эркиңе тапшырылган нерсе эмес. Каалаган күнүңдү майрам кыла тургандай. Биз, сен, мен Аллахтын кулубуз. Ар бир ишибизди Аллах айткандай кылышыбыз керек. Аллах ушул күндү майрам кыласың десе кылабыз, кылбайсың десе кылбайбыз. Болду. Мусулмандардын эки майрамы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол Мадинадагы адамдарга айтат: Аллах силерге ушул майрамдарыңарды эки майрамга алмаштырып берди дейт. Алмаштырып берди дейт. Үстүгө кошуп берди деген эмес. Алмаштырып берди дейт. Ал майрамдар Айдул Фитр, Айдул Адха. Орозо бүткөндөн кийин айт жана Курбан айт. Эки майрам. Бул мусулмандардын эки чоң майрамы. Бизде башка майрам жок. Кээ бир коштурнак ичидеги алымдар айткандай, диний майрам, дүйнөлүк майрам деген түшүнүк жок bizde. Бизде кылып аткан майрамдарыбыз бул диний майрам. Кылган болсок биз сооп алабыз, Аллахтан ажыр алабыз. Экинчиден, дагы бир тайпа адамдар бар, алардын кылып аткан иштери да карам. Алар кимдер десе, алар ушул жаңы жыл күндөрү көбүрөөк акча табам, көбүрөөк сауда болот деп иштеген адамдар. Мисал үчүн бир адамды алсак, ал күнүгө 20 торт сатат, торт. Ушул жаңы жыл күнү мен 40 торт сатам деп көбүрөөк торт пиширип сатуусу бул арам. Неге десе, ал ошолорго шерик болгону. Адаттагынан көп болсо, яни. Ошондой елка, салют, ошо жаңы жылга керектелүүчү нерселерди сатуу бул күндө арам болот. Арамга чөт адам. Аллах субханаху ва таала Куранда "Ва ла таавану алал исми вал удван" дейт. Жамандык, күнөө болгон душмандык иштерде көмөктөшпөгүлө дейт. Андай иштерде шерик болбогула дейт. Ошол күндө алып чыгып сата турган нерселерибиз көбүрөөк соода кылып алайын деп. Адаттагынан көп болсо, бул ошолорго шерик болуш деген. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.